20-бап Согуш өнөрү жөнүндө. О уулум, айкаш жүрүп жатканда шашпай козголуп, өлүмсүктөнбө. Жоо сени талкалап, жеңишин тойлогонго жеткирбей аны таш-талкан кылып, жеңишиңди майрамдаганга үлгүрүшүң шарт. Уруштун ортосунда энөөлүк кылба, тескерисинче жаныңды карчуруп аянба. Анткени бешенесине өлүм жазган адам эч айла менен үйүндө тынч уктай албайт. Табаристандыктардын тилинде менин айтканым бар. Болсо дагы душмандары арыстан, шер жигиттер коркпой туруп алышкан. Үйдү уктаган өлүм менен барабар, ашкан күч жок кайрат менен намыстан. Ушул ырым жалпыга түшүнүктүү болуу үчүн перисче да айтайын. Согушта бир кадам алга жыла алсаң, эч артка чегинбе. Эгер душман курчап алса, урушту токтотпо. Анткени жоону чабышып жатып багындырып алса болот. Алар сенин уруш майданындагы каармандыгыңды көрүшсө, сенден коркушат. Жоо бетиндеги ажалдан апкаарыба, жалтанбай согуш. Коркпостун колундагы кыска канжар кылычтай узарат. Уруш майданында коркконуңду билгизбе. Анткени душман коркконуңду жана шайың ооп турганыңды байкар замат сенин 1000 жаның болсо дагы анын бирин да куткарып тирүү калбайсың. Ошондо эрге же элге чабыласың. Ысымыңа жууса кетпес көө сыйпалат. Эр жигиттер арасында каарман жоокер катары таанылып, бирок даңкыңа татыксыз ишке барсаң, ысымыңды жоготосуң жана тең туштарыңа алдында ыраспа болосуң. Атаң даңктан жана оокаттан кол жуугандан кийин досторуң сени менен эсептешпей калышат. Мындай жашоодон өлгөн артык, шерменде жашоодон даңктуу өлүм жакшы. Атак даңкка бөлөнүп ал, жашынба, ансыз дагы бир өлүм тур башыңда. Бирок бейчеке кан төкпө жана мусулмандын канын төккөнгө жол бербе. Селсаактарды, ууру кескилерди жана шарият уруксаат бергендерди аяба. Себеби бейчеки төгүлгөн кан үчүн о дүйнөбү дүйнө жамандык күтөт. Биринчиден, кыямат күнүндө ал үчүн жооп бересиң. Ал эми бул жашоодо ысымың булганат. Экинчиден, кичүүлөр сенин жаныңда өздөрүн кооптуу сезишет жана малайларың сенден үмүт үзүшөт. Үчүнчүдөн, адамдар сенден четтешет, жүрөгүндө жек көрүшөт жана бейчеки төгүлгөн кан үчүн тиги дүйнөнүн каргышы урат. Адам баласы жасаган жамандыктар үчүн бул дүйнөдө эле жазасын алат. Бул жөнүндө мен китептен окуганмын жана турмуштан белгилүү. Колу канга малынган киши бул тириликте бак таалайлуу жашап өткөнү менен каргыш анын балдарына тиет. Ошон үчүн Кудай деп өзүңдү жана балдарыңды ая. Бейгүнөө адамдардын канын төкпө. Ал эми уруксаттуу, сооптуу кан төгүү зарыл болгон учурда сөлбүрөп турба. Антсең өзүң зыян тартып каласың. Элдин сөзүнө караганда, таятам Шамсал Маали канкор адам болгон экен. Ал каардуу адам болгондуктан эч кимди аябаптыр. Таятамдын катаалдыгынан заарканган аскерлер Фалахал Маали таякеме, эгерде сен бизге кошулбасаң, өлкөнү бөтөн бирөөлөргө өткөрүп беребиз дешип, аны таятама каршы кутумга барууга мажбурлашат. Аскерлерге кошулбаса, падышалык уруунун колунан чыгаарын аңдаган таякем бийликти сактап калууну көздөп, лашкерлер менен чогуу өз атасын туткунга алат. Аскерлер таятамдын колу бутун байлашып, замбилге отургузуп алып, ишенимдүү адамдардын коштоосунда Жанашкы сепилине жөнөтүшөт. Алардын арасында Абдулла деген сарбан да болот. Шамсал Маали таятам жолдо баратканда төңкөрүштүн артында кимдер турганын Абдулладан сурайт. Абдулла, кутум мен үчүн күтпөгөн зор окуя болду. Мен ага каршы чара көргөнгө үлгүрбөдүм. Сен бул ишти эмне максат менен кимдер уюштурганын билесиң? Алар кимдер? Абдулла аскерлерди төңкөрүш жасоого көндүргөн 5 сипааксаларды атап, бул ишке мен өзүм да аралаштым. Башкаларды да үгүттөп кутумду ишке ашырдым. Ал үчүн мени айыптабай, эсепсиз адамдарды өлтүргөн өзүңдү күнөөлө, дейт. Ошондо Шамсал Маали айтыптыр: сен жаңыласың. Бул жамандык адам өлтүргөнүм үчүн менин башыма келди. Эсим болсо сен айткан бешөөнү сага кошуп өлтүрсөм, баары жакшы болмок. Өзүм да коопсуз болмокмун.
Мен бул окуяны сени жасоого зарыл иштерди бүткөрбөй калтырбасын, мойнундагы милдетине жоопкерчиликсиз мамиле кылбасын деп айтып бердим. Кимдир бирөөнү кулдукка сатып алып, кийин аны жалтак кылып үйрөтүү бул кан төгүүгө тете иш. Сен өз кызыкчылыгың үчүн мусулман пендени бычымал же тукум курут кылсаң, андан өткөн мыйзамсыздык болбойт. Эгер сага бычылмал эвнух керек болсо, даяр бычымал изде. Кимдир бирөөнү быштырып күнөөнү өзүңө алба. Согушта мен айткандай, өзүңдү аяба. Денеңди ит чөөгө жем кылмайчы өзүңдү арстанга теңей албайсың. Билгин, адам бир туулуп, бир өлөт. Тирүүнүн 3 гана түрү бар. Тилдүү тирүүлөр, тилдүү өлүүлөр жана тирүү жансыздар. Башкача айтканда, периштелер, адамдар, айванаттар жана канаттуу куштар. Пехлеви тилинде жазылган перстердин китебинен окуганмын. Заруштадан тирүү жандын канча түрү бар деп сурашканда ал айткан экен. Тилдүү тирүүлөр, өлүп бараткан тирүүлөр жана тирүү өлүп бараткандар. Ошентип баардык тирүүлөр өлөт жана эч ким пешеңнеге жазгандан эрте өлбөйт. Дилиңди берип согушуп, атак, даңк жана дөөлөт тапканга аракет кыл. Өлүм жана өлүү жөнүндө ыймандуулардын көсөмү Али ибн Аби Талиб айткан: мен туулган күнү өлгөнмүн. Бир сөздөн экинчи сөзгө өтсөм дагы көп сүйлөп кетем. Анткени көптү билген көп сүйлөйт деп айтылган эмеспи? Сөздү бул дүйнөдө атак, даңкка жана нанга кантип жетсе болот деген суроо менен баштаган элек. Ошол сөзгө кайрылалы. Атак, даңкка жана нанга жеткенден кийин байлык топтоого, мал мүлкүңдү көбөйткөнгө жана аны керегиңе ылайык пайдаланганга аракет кыл.